Адам өмүрүн алган жол кырсыктары айдоочулар көп каттаган жана эл аралык маанидеги жолдордон көп катталууда. Анын бирден бир себеби карама-каршы тилкеге чыгып айдоодон же болбосо ылдамдыкты ашырып айдоодон келип чыгууда. Жыл башынан эле жол кырсыктарынын айынан Ош облусунда 4 жаран каза тапкан оор окуя орун алды. 20 күн ичинде облус аймагында 22 жол унаа кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 45 жаран денелеринен ар кандай жараттарды алып, ооруканага кайрылышкан. Жол кырсыгын болтурбой же азайтуунун бирден бир себеби ар бир айдоочу эрежеге так болуусуна көз каранды. Деген менен мындай ири жол кырсыктары азайгандын ордуна тескерисинче көбөйүүдө. Ош облусунун аймагында акыркы жолу 2022 жыл 10 январь күнү Өзгөн район Мырзаки айылдык аймагында ушул КАМАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа менен Honda Fit үлгүсүндөгү жеңил автоунаа кагылышып, анын натыйжасында Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 1991 жылы Өзгөн район тургуну окуя болгон жерде каза болгон. Эми бул Ош облусунун аймагында азыркы учурда негизги ушул келип чыккан жол унаа кырсыктарынын бирден бир себеби бул кээ бир айдоочулар тарабынан ушул жол эрежесин одоно түрдө бузуп, ылдамдыкты ашыруу менен карама-каршы тилкеге чыккандыктан бет маңдай кагылышып, ошонун натыйжасында оор жол унаа кырсыктары келип чыгууда. Кырсыктын келип чыгуу себебинин бирден бир себеби бул айдоочулук күбөлүктү сатып алуунун кесепети болуп жатканын коомчулук жашырбайт. Тиешелүү тараптар окутуунун негизинде гана күбөлүк берилет деп ишендиргени менен Ош шаарында келечектеги айдоочулардан акча алып, тестирлөөдөн өткөргөн учурлар 2021 жылдын ичинде катталган. Бирок ага карабастан унаа мамлекеттик мекемеси мыйзам түрүндө гана айдоочуларга күбөлүк берилерин ишендирип келет. Теориялык экзаменди бизди тапшырышат келип. Теориялык экзаменден өткөндөн кийин практикалык экзамен тапшырат. Практикалык экзаменди мына биздин автодромдон алат да. Бул автодромдо бүт категория боюнча автомашиналар бар. Көчөдө алышка мүмкүн эмес. Машиналар көп. Көйлөр мына азыр айтышып атат, авария болуп атат деп. Мына Союз маалында мен иштегем да. Ош облусунда бир эле облус болгон. 350 000 машина болгон. Ош облусунда. Азыр 190 000 ашып кетти да. Ушу машиналар ушу жолго батпай калды. Жол ошо бойдон турат дагы автомашина көп кетти. Авария болбош үчүн кошумча жолдор салыш керек. Объездный жолдор салыш керек. Айдоочулуктарга шарт түзүш керек да. Машина просто батпай калды. Активисттердин айтымында жол кырсыктарынын алдын алуу үчүн жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер болуп жатканы менен алар элге пайдасы азыраак экенин айтышат. Бул маселе мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар уюштурулуп, тыкыр көзөмөл жүрүүсү керектигин кошумчалайт. Бирок көпчүлүк учурда айдоочулар ылдамдыкты ашырып айдап, карама-каршы тилкеге чыгууну, атаандашып айдаганды адат кылып алышкан дешет. Такси каттамдарына, маршрут каттамдарына айтат элем. Маршрут каттамдарында мына Ош шаарында клиент талашмай кабылданып калган да. Ошону баягы өзүбүздүн динге салыштырмалуу эле насибинче деп шашпай, мындай мал ташыбай атасың. Тейлесе негизи, тейлебей эле булар гонка уюштуруп алган да. Мен аны так айта алам. Анан сырткары мына Бишкек Ош каттамдарында дагы праворульный стептерди күнөөлөйбүз бүгүнкү күндө. Туура, чындыгында стептерди айдаган балдар шашылып, бир жерде акча чачылып аткандай чуркашат да. Катуу айдашат. Ошонун айынан көп мына праворульный айынан адамдар көп кыйылып кетти. Статистикалык маалымат боюнча Ош облусунун аймагында 2021 жылы 811 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 1428 жаран денелеринен ар кандай жаракат алган. Тилекке каршы 139 жаран каза болгон. Айымкан Исрал кызы, Маруш Шакиров, Ынтымак, Ош облусу.